мына ушундай прямой эфир жакшы болот да. Прямой эфирде конкретно эмне деп айтылган, ким эмне деген бүт бартаң ушундай прямой эфир керек экен да. Байгүнү мен жалгыз болуп калдым да. Тартар киши жок болуп калды. Азыр баягыда балдар эмне деп сүйлөйт бүт бартаң прямой көрүлсүн да. Эчтеке жакшыртпайт. Прямой болгондон кийин полный элдин бардыгын көйгөйүн угушуңар керек болчу. Мына прямой эфирде айткыла. Көйгөйлөр, эмне көйгөйлөр бар? Айткыла. Кыскасы. Айтасызбы? Кел байке, айтыңыз. Мырзаке, кел, мырзаке. Кел айтыңыз. Качпаңыз. Келиңиз айтыңыз. Жок, айтыңыз. Эмнеге коркосуз? Айтыңыз камерага. Камера жок. Сүйлөйсүз, айтыңыз. Болбойт ма? Жок, айтыңыз. Айтыңыз. Сүйлөп атпайсыңарбы ачык эле? Ооба. Ачык эле сүйлөп атам. Сага деле сүйлөйм. Мен анда сүйлөңүз. Сага деле сүйлөйм. Сен кылган туура эмес. Эмнем туура эмес? Эртең менен келип алып балдарга айтсың, короче мени кайра прикрывать эткеле өткөндө айткандарыңар. Мен айттым, силер барыңар жамандадыңар. Мына тияк хайп кылып тартып кетти силерди мына. Бизди. Ооба, хайп кылып тартып кетти мына жерде. Мактап койгула деди мына. Неге буларды реалдуу көрүнүштү чагылдыргандан неге жашыратмайбы? Прямой эфирде болуп атат. Марс, силер болгондой айтабыз дегенсиңер. Айттырган жоксуңар да, кана айттырган. Айттым мына прямой эфирде айткыла. Кандай болду? Айтып атабыз мына, баягы күнү да айттык болгонду. Биякта сизге дагы жумушчуларга да тарткан эмес, чындык. Чындык. Реалдуу акыбал мышыгыйла айтылып атат. Чындык нерселер айтылып атат. Же сиздин аркаңыздан сөз кеткен жок. Анан азыр мен айтайынчы, мен колдоюнчу эмес. Биякта кайсы жетекчи келсе да жумуш тартып кеткен жетекчи керек да. Сиздин убакта иштеп аткандарды биз мына балдардын баары ыраазы ага. Сиз убакта иштеп атканда ыраазы. Мына премия алып, айлык алып, айран сүттү бар болчу. Бул жакта кызыкчылыктардын кагылышы деген мыйзам бар да негизи. Ошондой нерсеге каршы келип калбайбы деген ойдо жаралат да. Урматтуу президенттин өзүн чакырат элек ушул жерге. Мен фирмам болсо айткылам, кача Адилдин фирмасы кирип атат депчи. Бир эме жагдайды айтып койсоңуздар. Же бирөөңөр мага шабашка 1 сом берип атасыңар, ошону айткыла. Прямой эфирден. Айткыла. Шабашка кылыппы? Директордун компаниясын киргизип алып ар бир адам өзүнө жооп берет да. Мен өзүмө жооп берем. Кандай вертолет менен келген Акылбек? Вертолеттун го. Мактан мына Карагаттындан 1 сом алсам, Бирок вертолет менен кетти. жаман көрбөгүлө кана эме. Жаман көрбөгүлө. Мага ачык эле айтмак. кийин. Же мактан бирөөңөрдөн 1 сом алсам, же 20 литр солярка алдым бирөөңөрдөн. Ким берди мага 20 литр? Ошол да балдар. Өзүгөр эме, вообще мен таң калып атам да. Өз убагында кой деп мен айтканда, керек болсочу, өтүгүмдү чече калам мактанчы. Буту быксылап кетти Алтынбек аба деп. Аныңызга сөз жок. Элдер блогерликтен тажаптыр чын. Ооба. Кооз сөздөн тажаптыр. Эгер ишти алып бара албасаңар, сиз деле жерди бошотуп, производствону билген адам келип. Жок, мен иштеп атканда жаман биле. Сиз өзүңүз директор болуп турган кезде, туурабы? 30 миң айлык алып аттык. 30 миң айлык алып аттык. Өзүңүз айткандай премиялар алып аттык. Ошол эле неме азыр неге ошондой болбой атат? Айлыкты 24 миңге түшүрдү, туурабы? Айлыкты 24 миңге түшүрдү. Премияны болсо бир 2 ай 3 айда бир алып атабыз. Неге? Не өзгөрүү болду бу жерде? Неге андай болуп атат? Аны мен билбейм. Аны мен жетекчи болсом, финансовый планды, акчаларды карасам, анда айтат элем да. Аны мен айта албайм, балдар. Это не моя компетенция. Мен бухгалтерияга барып, финансовый план караганда акым жок. Мен ошто силер менен жүрүш керекмин баягы. По финансовым деп кече күнү айтып атпадыңар беле? По финансам другой есть. По финансам деп. Жок, бөлөк. Кайсы мен по производству. Эмнеге мындай маселе жаралып жатат? Эмнеге алар даттанып атышат? Даттангансы эң негизги себеби мындай да. Жайында бул болсо башында эле бул ишкана түзүлгөндө өтө эле штат көп болгондо негедир 42-43 деп мындай көп кылып салыптыр да. Бул болсо бул мындай айтканда мен ойлойм ошол убакта ким бекитсе ошол штатныйдычы өзүнүн тууган туушкандарына жумуш мындай жумуш издегендей эле болуп калыптыр да. Техника боюнча да айтып атышат. Анан кийин муну биз көрдүк. Мындай штат мененчи баары айлык алып турат, бирок болсо муниципалдык ишкана жүрбөй калат да. Ошондуктан бул болсо нормальный оптимизация. Бул жерде только иштей турган адамдар иштеш керек, айлыктары көтөрүш керек. Анткени айлыктар да аз болуп атат, мындай айтканда көп, бирок аста мындай кишилер көп, айлыктар аз болуп атат. Биз болсо булар жакшы иштеш үчүн, жакшы мындай айтканда жумушкерлер мындай өзүнүн мотивация болуш үчүн айлыгын көтөрүш керекпиз да. Техника боюнча да маселе айтылды. 100 миңге эле биз аны оңдоп түзөп, ал тракторлорду чыгарып иштетмекпиз. Азыр иштебеген тракторлор. Эми мындай болуп атат да. Элдин айлыгын кошкондо, ошол кетип аткан унаа тетиктерин кошкондо, ГСМди кошкондочу, баарын кошкондо мындай айтканда. Анан кийин ошо бир тракторго бөлгөндө негедир жанагы эле аренда иштеп аткан тракторлорчу, алардын майы дагы бар, запчастка да эметпейт да, 3 эсе арзан болуп атат да.
тыйыр азыр Күнүнө жашап. 88 000 төлөнөт деп атат 4 трактор кошот. Эми ал 4 трактор болгон эле 3 айга эле иштейт, жана трассирование кылып атпайбы? Ал 3 айга иштегени тиги эстонецтер менен салыштырмалуу бир 100 эсе арзан да. Ошо азыр өрттө өчүрүп алат, анан кийин 3 ай иштеп бүткөндөн кийин бир эле трактор калат. Блогер ким эле? Улукбек. Улукбек тартып кеткен боюнча передачасы тууралуу өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз. Эми ал жерде мен мындай жеке оюм мындай да. Башынан биринчи вице-мэр Максат Бершикебекович менен булар жулмалашып, жана көйнөгүн жулуп салды деп атат, көйнөгүн айырды деп атат. Анан ошо Улукбектин иши сотко өткөн да. Анан кийин мен болсо бул эки адамды жакшы билем мэрияданчы, мэр менен анан биринчи вице-мэр да. Анан ошондой прямой эфирден мен мындай ачык эле айтып чыккам, бул адамдарга мен ишенем, булар иштеп атат, порядочный адамдар депчи. Анан Улукбек эмнеге билбейм, бул балдар чакырдыбы биздин же өзү ушундай мени мындай максат көрүп атабы, мени жамандап авторитетимди кетиргенге билбейм, андай эмне максат менен кылып атканын билбейм, бирок любой нерселерде ачык сүйлөшүлгөн сөздөр көп болгон. Ошон үчүн мен бүгүн прямой эфирди алып барганды туура көрдүм, кесип калбасын депчи. Анткени өзү тартканда керектүү нерселерди эле тартып эле өзүн эле красавчик көрсөтө берет экен да. Чыныгында аябай кыйын экен, ушул жерге келип иштебейби? Пожалуйста, иштесин. Ушу балдар менен кырылышсын, ошол бюджетин чыгарып берсин, балдарга айлык төлөсүн. Ушул күнү түнү ушул жерден түтүн жутуп жүрсүн да. Анан кийин эле азыр ошондой блогерлер мындай көбөйдү да. Аябай эле тим эле элдик кишилер болуп эле, тим эле элге көрсөтүп эле, элге жакшы көрүнүп эле. Мондай реальный ишти ким кылат? Биз маякта кырылышып, маякта мындай айтканда тозокто жүрөбүз. Мындай тозок башка жок болуш керек мо, свалкадай тозок. Бирөөсү айта албайт проблеманы кандай чечиш керек. Биз күнү түнү болсо ушул жерден чечип жүрөбүз. Ушул туңгуюктан мындай чыгыштап жүрөбүз. Бизди ким жакшы айтсын, жаман айтсын, бирок өзүбүздүн ишибизди Кудайдын алдында так жасап атабыз.